Саламатсыңарбы урматтуу 10 класстын окуучулары, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, видеону кунт коюп көрүп чыккыла, тапшырмаларды аткаргыла. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз менин кичим экеним. Ал эми грамматикалык темабыз толук сүйлөм. Бүгүнкү сабагыбызда толук сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү менен таанышабыз. Кичим экенибиз тууралуу айтып бере алабыз. Ой пикирди далилдүү, аргументтүү айта билебиз. Балдар, биз силер менен кыргыз тилинин синтаксис бөлүмүн өтүп жатабыз. Анын ичинен сүйлөмдөрдүн түрлөрү, ошондой эле бир тутумдуу сүйлөмдөрдү өтүп бүттүк. Эми биз силер менен толук жана кемтик сүйлөм деген темага келдик, балдар. Демек, толук жана кемтик сүйлөм деген эмне экен? Кепте стилдик максатта сүйлөмдүн баш же айкындооч мүчөлөрүнүн бири же экөөсүнүн түшүрүлүп айтылышы кемтик сүйлөмдөрдү түзөт, балдар. Ал эми сүйлөм мүчөлөрү кемибей, толук катышса, бул толук сүйлөм болуп саналат. Түшүндүкпү? Кандайдыр бир стилдик максатта сүйлөмдүн кайсыдыр бир мүчөсү түшүрүлүп айтылса, бул кемтик сүйлөм болот. Ал эми сүйлөм мүчөлөрү толук катышса, бул толук сүйлөм болот. Мисалдарга көңүл бурабыз. Бүгүн биздин класс табият коюнунда эс алды. Демек, бул сүйлөмдү карап көрсөк, эмне кылды эс алды, ким эс алды, биздин класс эс алды. Сүйлөм толук экен. Кайсы жерде табият коюнунда, качан, бүгүн деген суроолорго жооп берип, сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү толук бойдон катышты. Демек, биз муну толук сүйлөм дейт экенбиз. Эс алууңар жакшы өттүбү? Демек, бул сүйлөмдү дагы биз толук кандуу ойдо түшүндүк. Мында деле сүйлөм мүчөлөрү толук катышты. Бул толук сүйлөм болду. Эң сонун мына ушул кемтик сүйлөм болот, балдар. Анткени бул эң сонун деген сүйлөмдөгү калган сүйлөм мүчөлөрү катышкан жок. Толук болуш үчүн биздин эс алуубуз эң сонун өттү болуш керек эле. Бирок стилдик максатта ушул ооз-эки кепте, ооз-эки речьте сүйлөнгөн үчүн эң сонун десе деле биз сүйлөмдү түшүндүк. Баары катыштыбы? Толук сүйлөм жок. Демек, бул кемтик сүйлөм. Неге? Бул дагы кемтик сүйлөм болду. Демек, кемтик сүйлөмдөрдү биз көбүнчөсү ооз-эки кепте колдонот экенбиз, балдар. Турмуш тиричиликте бул ооз-эки стилде көбүрөөк колдонулат экен. Китебиңердин 65-чи көнүгүүсүн ачасыңар, суроолорго жооп бересиңер, толук жана кемтик сүйлөмдөрдү ажыратасыңар, балдар. Алгач суроолорго жооп бересиңер. Биринчи суроо. Үлгү катары каралгыла. Окууңуз кандай? Толук сүйлөм болду. Эң жакшы. Демек, эң жакшы десек, бул кемтик сүйлөм болду. Ал эми менин окууларым эң жакшы десек, бул толук сүйлөм болду. Бул суроолорго жооп жазасыңар. Эгер жазган жообуңар кыска болсо, бул кемтик сүйлөм. Ал эми толук ошол сүйлөм мүчөлөрүнүн баары катышса, толук сүйлөм болот. Ушундай тартипте жазып чыгасыңар. Эми, балдар, биз кептик темабызга келсек, демек, менин кичим экеним деген маалымат деген тема боюнча сөз кылабыз силер менен. Кичим экен дегенде эмнени түшүнөбүз? Өзүңөрдүн кичим экениңер тууралуу эмнелерди билесиңер? Бул суроолорго ойлонуп, жооп берип көргүлө. Демек, мекен деген сөз кыргызда ата-бабанын конушу, балалыктын балдай таттуу учурларын башынан өткөргөн жерди билдирет. Мекен деген сөз албетте бардыгыбыз үчүн балалыгыбыздын балдай таттуу учурларын башыбыздан өткөргөн жерди билдиребиз. Менин да өз мекеним бар. Улуу Жибек жолунда жайгашкан
Борбор Азиядагы тоого бай күнөстүү Кыргызстан. Албетте биздин мекенибиз бул Кыргыз жергеси, күнөстүү Кыргызстан. Ал эми кичи мекен биздин өсүп чоңойгон шаарыбыз, айылыбыз, көчөбүз, биз жашаган үй, тарбия алган үй бүлөбүз. Кичи мекен демек биздин кичи мекенибиз кайсы болот экен ошондо? Бул Кызыл Кыя шаары, биздин кичи мекен Кызыл Кыя шаары дейбиз. Бул шаарыбыздын герби балдар. Эми шаар жөнүндөгү эң негизги маалыматтарды эсиңерге сактап калгыла, анткени бул маалыматтарды ар бир кызыл кыялыкмын деген инсан билиши керек. Кызыл Кыя шаары 1898 жылы негизделген балдар. Ал эми 1938 жылы шаар деген статус берилген. Буга чейин демек шаар эмес, жөн эле айыл болгон экен. 38 жылдан баштап облустук деңгээлдеги шаар деген статус берилген. 2017 жылдагы маалыматка ылайык, шаардын калкынын саны 51.300 киши. Бул көрсөткүч 3 жылдан бери мындан да жогорулаган болушу мүмкүн. Эми төмөнкү суроолорго жооп жазгыла балдар. Кызыл Кыя эмнеси менен белгилүү? Шаарыбыздан кандай белгилүү инсандар чыккан? Кызыл Кыядагы эмнелер мага жакпайт же сага жакпайт? Эми өзүңдү элестетесиң. Шаардын өнүгүүсү үчүн эмнелер тоскоолдук кылат? Демек, мына ушул суроолорго жооп жазасыңар. Жооп жазганда жөн эле жооп жазып койбостон, аргумент, далил менен жооп жазганга аракет кылабыз. Кызыл Кыя эмнеси менен белгилүү дегенде, мисалы үчүн айталы, көмүрү менен белгилүү десек, ошол эмне үчүн көмүрү менен белгилүү экендигин бир нече мисалдар менен далилдеп койсоңор болот. Ошондой эле шаардын өнүгүүсү үчүн эмнелер тоскоолдук кылат дегенде, бул себептерди бул жака эсептеп чыгасыңар, анан аны негиздеп беришиңер керек. Өзүңөрдүн оюңарды негиздеп беришиңер керек балдар. Бул суроолорго жооп жазгандан кийин муну жөн эле жазып туруп, сүрөткө тартып жөнөтүп койбой, мугалимиңерге ооздеки аны айтып бересиңер балдар. Ооздеки түрдө аудио сообщение кылып, сөзсүз түрдө жазып, сүйлөп жөнөткүлө. Анткени силердин кеп ишмердүүлүгүңөрдү, ошол сүйлөө маданиятыңарды калыптандыруу эң маанилүү нерселерден болот азыр. Эми үйгө тапшырма алгыла. Мен силерге көлөмдүү тапшырма беремин. Бул милдеттүү түрдө аткарышыңар керек болгон тапшырма. Эгерде кимдир бирөө ушул тапшырманы аткарбаган болсо, кийинки жуманын башына мен сөзсүз түрдө тиешелүү бааңарды коюп коем балдар. 2 деген баа коем. Бул эссени баарыңар жазып бересиңер. Эссенин аталышы тилим жүрөгүмдө. Планды деле мен силерге түзүп койдум, жеңил болсун деп. Ушул планга карата, мүмкүн планды өзгөртсөңөр деле болот. Бул эми силерге багыт болсун үчүн эле мен жазып койдум. Мүмкүн кимдир бирөөдө дагы башкача мындай идея болсо, ой пикир болсо кошсоңор болот. Киришүү. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили боюнча маалымат бересиңер. Негизги ойдо тил эмне үчүн жүрөктө болушу керек? Демек, теманы биз ушул жерде ачып беришибиз керек. Азыркы учурдагы мамлекеттик тилдин колдонулушу менимче өзүңдүн позицияңды билдир. Аябай сонун, аябай жакшы, жаман, начар десең, эмне үчүн ушул позициядасың, аны далилдешиң керек. Корутунду чыгарабыз, вывод чыгарабыз. Мамлекеттик тилдин эртеңки күнүн мен кантип элестетесиңер? Ушундай элестетемин, анткени деп аны да негиздейсиңер. Бирок бул ушул 3 сүйлөм менен эле бүтүп калбаш керек балдар. Эссеге мен талаптарды койдум. Көлөмү 2-3 бет болуш керек. Кеминде 2 бет, ашып кетти деген 3 бет болсун, 2,5 бет орточо 10 класска жакшы эле болот. Абзацтарга туура бөлүнгөн, логикалык ыраттуулукта жазылган болуш керек балдар. Силер мисалы үчүн корутундуда айта турган оюңарды киришүүдө айтып албагыла. Негизги ойдо айта турган нерсеңерди корутундуда айтып койбой, ошол
логикалык ыраттуулук, мындай порядок менен кетиш керек. Ошондой эле грамматикалык жана стилдик каталарды кетирбегенге аракет кылгыла. Эң жакшы деген эсселерди биз балдар конкурска катыштырабыз. Бул конкурстан уткандарга сөзсүз түрдө белектерибиз бар. Сагыл соңуна чыкты. Тапшырмаларды карап жөнөткүлө, активдүү болгула.